Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү чыгарылышында биз президенттик мөөнөтү бүтүп бараткан Алмазбек Атамбаевдин 6 жылына сереп салмакчыбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Садык Шернияз жана Жанар Акаев, кош келдиңиздер. Мына албетте баардык жасалган ишти жарым сааттын ичинде айтып бүтүрүү мүмкүн эмес, бирок 2011 жылдан 2017 жылга чейин парламент менен президенттин ортосундагы мамилени кандай деп баалар элеңиз? Негизинен эриш аркак иштедик десек болот. Көп учурда ошол эле учурда парламент мисалы толук кандуу иштешине бир кандай бир жагдайлар түзүлдү, иш болду. Ошол эле учурда парламентке дагы басымды байкагандай болдук. Кай жерден болду ошол басым? Мисалы бир кандайдыр бир мыйзамдар өтүүдө ошол президенттик администрациядан эрте чечилген же болбосо президенттин сөзүнөн эрте эле мыйзам кабыл электе эле айтылып калган жагдайларга ык коюп, ошол мыйзамдардын өтүшүнө жагдайлар түзүлүп атканы сезилди. Бирок ушул саясий жанагы туруктуулукка жетишүүдө, экономикалык өнүгүүдө жетишүүдө парламент менен президенттин ортосундагы кызматташуу кандайдыр бир оң да натыйжа берди деп ойлойсузбу? Албетте түрдө. Негизги ушул 6 жылдык мөөнөттө ушу өлкөдө саясий туруктуулук, стратегиялык багыттардын башы ачылып калганын муну эч ким тана албайт. Бул албетте эриш аркак иштешүүнүн дагы бир жолу десек болот. Бирок ошол учурда бул жолду мындан да жакшы кылсак болмок деген ойдойт. Мына 5-6 чакырылыштагы парламенттин ишмердүүлүгүнүн тушунда мурдагы спикерден баштап лидерлер, депутаттар, бир нече депутаттар камакка алынды. Мына ушул учурду сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Негизи президенттик аппарат менен өкмөттүн аппараты элге жалпы социалдык турмуштун начардыгына же саясий жанагы туруксуз болгон учурларда парламентти айыптап койгон бир өнөкөткө айланды да. Азыр элдин көпчүлүгү көп нерсеге ушул айыптуу катары депутаттарды көрүп калган учур болот. Бул ушул президенттик аппараттын, өкмөттүн бир туруктуу багытта иштеген атайын бир мындай ою деп ойлойм да мындай. Негизи бул ошол айрым депутаттарды, лидерлерди камакка алуу менен азыркы президент мындай ошол үстүндө турганы менен эсинде калды көпчүлүктүн. Андай болбосо жакшы болмок. Анткени парламент бул жанагы көчө митингтерине караганда ошол эле оппозиция лидерлери парламенттин ичинде болуп, ушул жерде айтып элдин бугун чыгарып турганы мындай жакшы болмок да. Муну абдан өкүнүү менен кабыл алдык биз. Ошол Кыргызстандын азыркы президенти элдин эсинде өзгөчө мына тышкы саясатта ушул менен абдан чоң мактана турган бир жагдай болмок да. Ошол эле лидерлерге, оппозициялык президенттик аппарат, президенттин өзүн сындаган саясатчыларга эч кимисине тийген жок мына. Эркин пикир айтуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берди дегендей бир мындай ой калыптанмак. Тилекке каршы ушундай болбой калды да. Негизи ошол айрым бир депутаттардын камалышы, жанагындай бир президент тарабынан айрым учурларда парламентке дагы катуу сын пикирлер айтылышы, андан сырткары коомчулук тарабынан дагы парламентке катуу сын айтылышы, парламенттеги ошол оппозициялык маанайдагы күчтөрдүн, топтордун же болбосо фракциялардын мизин кайтарды, мокотту десе болобу? Албетте ал жагдай дагы байкалды. Негизи бизде саясаттын бир ушул 6 жылдын ичинде дагы бир жаңы тепкичин басып, чоң жетишкендиктерге жетишсек болмок да. Бул эмне деген сөз? Чыныгы демократия. Албетте, мүмкүн ал кишиге да кыйын болгондур, себеп дегенде 25 жылдын ичинде саясий элита деле калыптана албайт. Негизи эволюциянын мыйзамы мененчи. Мүмкүн ушундай чечимдерге барыш туура болду. Бирок менин оюмча сот чечими чыга электе президенттик администрация тараптан, президент тараптан сот чечими чыккандай сөздүн сүйлөнүшү бул өз негизи одоно нерсе да. Бул мындай болбош керек демократиялык өлкөдө. Сотко эч ким оюн таңбалабаш керек. Анын үстүндө
президент бул өкмөттүн башчысы болгондуктан, өкмөттүн элдин башчысы болгондуктан, ал президенттин кызматында турган адамдын ар бир сөзүнө коомдагы башка жеке адамдар, ошол сот бийлиги да аябай үңүлүп карайт да. Бирок ошол иштин башталышында эле бир жака басым жасап, ошону айтып, жана ошондой ыңгай түзүлгөндөй сүйлөөнүн өзү бул катачылык деп эсептейм да. Ошондуктан кээ бир учурда ушундай нерселер болуп кетип атты, бул чындык. Президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда экономикалык өнүгүүгө дагы көптөр азыр көңүл буруп атат, серепчилер. Мына абдан чоң өнүгүүгө жетиштик, туруктуулукка жетиштик, экономикалык жанагы көз карандысызга, энергетикалык көз карандысызга жетиштик деп айтылып атат да. Дагы кандай маанилүү жылыштар жасалды? Эң туура, мен бул айткандарга кошулайм. Биздин эгемендүүлүккө бир чоң кадам ташталды. Бул нерсени айтыш керек. Негизи да мына акыркы убактагы Казакстан менен дагы кызышуунун жакшы жагы, жаман жагын айтканда, бир жакшы жагын да айтып коюшубуз керек. Негизи ушунча жылдан бери чынында биздин өлкө башчыларыбыз, мына акыркы 100 жылдыкты карай турган болсок, мындай чечкиндүү кадамдарга барып, мындай сөздөрдү сүйлөгөн эмес чынында. Бул кандайдыр деңгээлде болсо дагы коомдо бир биз эгемен өлкө экенбиз, биз өзүбүздүкүн айтсак болот экен оюбузду деген бир ишеним жаралганы дагы жакшы нерсе. Албетте эми бул саясий жагы эмки президентибиз буйруса келе жаткан Сооронбай Шарипович өзүнө алат болуш керек. Мына жанагы сиз айткан эгемендүүлүк, же болбосо жанагы энергетикалык муктаждыктан, көз карандылыктан чыгуу жана башка жумуштарды биз мыкты болгон жумуштарды айтып кетишибиз керек. Ошону менен катар мисалы жеке байланышты биринчи планга да алып чыкпоо керек. Мисалы Текебаев менен болгон иш бул чынында жеке Кыргызстан муну пендечилик деп коет да. Ошо пендечиликтен деңгээлинен чыга албагандай жумуш болуп калды деп ойлойм. Бирок ошол эле мына Текебаевка байланыштуу, Бабановго байланыштуу же башка депутаттарга байланыштуу тирешүүлөрдө чынында эле президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине сындар дагы айтылды. Бирок ошону менен бирге алардын артынан ээрчип Атамбаев кетсин дегендей баягындай Акаевдин учурундагыдай, Бакиевдин учурундагыдай чоң протесттик маанай байкалган жок. Андан сырткары мына ошол Атамбаев бийлиги бүтүп баратканда коомдук телеканалдардан, радиолордон көпчүлүгү, жөнөкөй элдердин баардыгы Атамбаевка рахмат деген пикирлерди айтып атат да. Бул эмнеден ойлойсуз? Атамбаевдин командасындагы, аппаратындагы пиардын күчтүүлүгү же чын эле ал киши ошол коомдук бир сый-урматка жете алдыбы? Негизи президент Алмазбек Атамбаев президентке келген учурда өлкө абдан саясий жактан дагы туруксуз болуп, улуттар аралык кагылышуулар болуп, мындай оор күндөрдө келген да. Бул киши кетип атканда мындай өлкөдө стабилдүүлүк орногонун эл мындай көрүп атат. Ошондой эле шайлоолордо эгерде сен күчтүү болсоң, калың элдин колдоосуна ээ болсоң, сен утуп алып президент дагы болушуң мүмкүн, парламентке дагы келүүгө мүмкүнчүлүгүң бар деген саясатта ушундай түшүндүк калыптанып калды, жакшы жеричи. Анан президент Атамбаевдин багына 6 жыл элибиз эгемендүүлүк алгандан бери аябай саясаттан чарчап, көчө митингдеринен чарчап, саясий ызы-чуудан чарчап калган учурга туш келди. Көчө митингдери сиз айткандай азыркындай Баланчаевка боштондук, бул президент кетсин деп элдин көчөгө чыкпаганы, президентке каршы чоң массалык нааразылык акциялары өтпөгөнү бул президенттин ишинин мыктылыгынан деле эмес. Бул болгону элибиз чарчап, бирөөнү алмаштырсак дагы эле ушуга бирөө келет экен дегендей пикир калыптанып калганынан улам болду деп ойлойм. Өтө мыкты президент болду, идеалдуу президент болду деп айта албайм. Анткени өлкөдө экономикалык өтө чоң ири секириктер болгон жок. Күч органдарында ири реформалар болгон жок. Баягы дүйнөдөгү реформатор лидерлер жасаган жанагындай олуттуу реформалар же эл турмушунда өтө жакшырып кеткен бир таң калыштуу, бир мындай элдин түшүнө кирбеген олуттуу өзгөрүүлөр болгон жок. Өтө жаман президент деп да айта албайм. Анткени стабилдүүлүк сакталды, эл өзүнүн арбайын өзү согуп атат, анча-мынча
жанагы Садык мырза айткандай көз карандысыздык, эгемендүүлүк сыяктуу бир улутту түптөй турган бир чыңалуу мындай бир нерселер болду. Анан ошол эле энергетикалык көз карандык, Датка Кемин сыяктуу иштер болду. Саясатка жаштар келди көбүрөөк мисалы. Ошол сыяктуу бир жакшы жактары дагы бар. Бирок ошол эле учурда Алмазбек Атамбаев баягы көпчүлүк күткөндөй бир күчтүү президент, бир эле адам башкарсын, бир эле адам ошол өлкөнү өнүктүрүп жиберсин деген түшүнүктөн арылып, бийликти ошол бийлигинин акыркы жылдары мына бийликти ар кайсы бийлик бутактарына бөлүштүрүп берип, анан кийин өзү дагы ошол бир эле мөөнөт менен кетип, Алтынбек Сулайманов айтпадыбы? Мүмкүнчүлүгүңүз бар эле референдум кылып алып мындан ары дагы узартууга депчи. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдөн баш тартып, бийликтен монтип кетип атканы, ошол эле учурда жанагынтип Роберт Мугабенин 93 жашында дагы бийликтен кетпей, тырмышып атып элдин наразылыгы менен кеткени, ушул окуялар бири-бирине дал келип калганы, баягы чынында эле Алмазбек Атамбаев чоң бир лидер катары тарыхта, тарыхый инсан катары мындай өзүнүн ордун, өзүнүн атын калтырып кеткен деп эсептебейсизби? Албетте биздин тарыхта калат ал кишинин аты, анткени ушу 6 жыл толук кандуу башкаруудан кийин ушул бийликтин кумарына азгырылбай, бийликти өткөзүп берип жаткан нерсе бул Кыргызстандын демократиясы үчүн чоң жеңиш. Кыргызстандын алдыга стратегиялык багытта бара турганга бир чоң үзүрүн, бир жемишин бере турган нерсе да. Ошол учурда эми ушундай нерсе биз болгонун дагы унутпашыбыз керек. Андан мурунку президент Роза Исаковна Отунбаевага чынында эң кыйын мезгил туш келген да. Жана Жанар мырза айтып өткөн жумуштардын баары мына ошол эң кыйын мезгил ошол болчу да. Ал киши дагы өзүнүн ордун эч кандай бир оюн кылбастан, эч бир саясат кылбастан өткөрүп берилип жатат. Менин айтып жатканым, мүмкүн Жанар мырза дагы ушуну айтып жатабы, бизде ошол бир киши башкарбаш керек. Бизде ошол нерсе ой болгондо көйгөйлөр башталат дагы. Ал көйгөйлөр ага келип туруп чоң толкундоолорго, деги эле биздин Кыргызстандын мезгилин токтоп калганына алып келет да. Бир адамдын башкаруусу эмес, биз акыйкаттын башкаруусун орнотушубуз керек Кыргызстанга. Акыйкаттын башкаруусун орнотуш үчүн биз эң биринчи сот реформасын түптөп алышыбыз керек болчу. Тилекке каршы менин оюмча сот реформасында эч бир көрүнүктүү жылыштар болгон жок. Мен ушуга кошумчалап коеюнчу, туура көрсөңөр. Мына президент Алмазбек Атамбаев биринчиден азыр кызматын өтөп кетип атканы бул мыйзамдуу эле көрүнүш. Конституция боюнча бул анын каалоосун эч ким сурабайт негизичи. Бул кызматтан кетиши керек. Бул нормалдуу көрүнүш. Бирок мурдагы президенттерге окшоп жанагы мыйзамды дагы бузуп, конституцияны дагы өзгөртүп, экинчи мөөнөткө калам дебегени бул жакшы болуп атат. Бирок ошол эле учурда президенттик шайлоого кийлигишпей, кимиңер жеңсеңер ошоңор жеңгиле деп туруп, мындай баарын тегиз коюп берип, калыс шайлоону уюштуруп берип койгондо, анда мындан дагы рахмат көбүрөөк болмок да. Шайлоо күнү чыгып, бийликтин өзүнүн жанагы досум деп айтып атат. Бийликтин талапкеринин негизги душманын жанагындай кылып каралап, улам региондорго чыгып каралабай, ошондой сыяктуу нерселерди кылбай койгондо, бул мындан дагы эки эсе мындай чоң мактоого арзымак деп ойлойм да. Бирок ошондой болсо дагы президент Атамбаевдин мөөнөтү жана кетип атышы, демократиялуу тынч жол менен кетип атышы, Кыргызстандын эки жетекчиси революциялык жол менен, төңкөрүш жолу менен, мындай нааразычылык протесттердин жолу менен кетти. Борбор Азияга үлгү боло алган жок. Эми эки президент Отунбаева, Атамбаев тынч кетип атат. Мына ушул көрүнүш Борбор Азияга кандайдыр бир таасир этиши ыктымалбы? Башка мындай авторитардык бийлик орноп турган өлкөлөргө кандай таасир бериши мүмкүн? Бул менин оюмча аларга жакпайт. Мындай ыкма, мындай элдик тандоо алардын көпчүлүгү жактыра бербейт. Анткени алардын эли биздин саясатты азыр мына көрүп атасыңар, интернеттен баары ачык айкын карап турушат. Буларда бийлик алмашат экен, мөөнөтү бүткөндө кетет экен деп, алардын бардыгы бизге суктануу менен карайт. Жөнөкөй жарандары, анан өзүнүн бийлигине болгон жек көрүү пайда болот. Эмне үчүн? Эми адамдар ушундай экен да. Бир эле кишини 20 жылдап, 30 жылдап тактада отура бергенин көпчүлүгү мындай жактырбайт. Жаңы адамды көргүсү келет. Жаңы лидерлер пайда болушун каалайт.
кошуна өлкөлөрдө тилекке каршы ушул жагынан мындай аксап атат. Бул жагынан биз көп мамлекеттерге мактанарлык ишибиз болот деп ойлойм. Президенттин мындан сырткары бир инсандык сапаттарына дагы токтоло кетсек да, сиз биздин бир мындай бир маектешибизде айтып калчу элеңиз, бул адамгерчилиги бийик инсан, бирок мындай саясатчы катары кандай экенин али билбейм деп да. Мисалы ошол пикириңизди эмне үчүн коомчулукка ачык айтпай жүрдүңүз? Анткени бул киши негизи адамгерчиликтеги адамдагы мыкты сапаттардын ээси деп ойлойм да. Бул биринчи сөзүнө туруулугу, чечкиндүүлүгү. Көп учурда кол башчыга чечкиндүүлүк жетпей келет да. Ошол чечкиндүүлүгү, өзүнө өзү ишенүүсү, команданы топтой билүүсү жана команданы дайыма шыктандырып туруучу бир өзгөчө касиеттерге ээ инсан. Ошол менен эле акыркы убакта байкалып калган дагы адамда анчалык жакшы сапаттарга кирбеген кекчилдиги, майдачыл пендечилдиги кээ бир учурларда. Мына мисалы алып коелу, жакында эле мисалы мамлекеттик сыйлыктар берилди. Көрдүңүздөр, баарыбыз көрдүк. Эми ошол жерде 90% СДПКнын штабына иштеген адамдарга берилип жатат да. Мамлекеттик сыйлык деген бул жалпы элдин сыймыгы болгон адамдарга бериш керек. Жалпы коомдун сыймыгы. Же болбосо атын өзгөртүш керек дагы, президентке кошомат айткан, жагынган, жасакерленген, иштеген адамдарга бериш керек деген. Парламенттин ичинен мисалы сиздин фракциядан деле ошол сыйлыктарды албадыбы? Депутаттар болду, башка фракциялардан деле алышты. Эми ал жагы талаштуу го. Жок, эч кандай талаштуу деп ойлобойбуз муну. 90% СДПК деп 90 эмес, жакшылап текшерип турсаң 95% болуп чыгат. Ошол штабка иштеген, ошол штабтын башчыларына бере турган болсок, шайлоо калыс өттү деп бере турган болсок, анда Бабановдун штабынын башчысына эмне көрбөйбүз? Анын дагы орун басарына берели. Мадумаровдун штабы жакшы иштеп берди, турабы? Акчасы жок, бийлиги жок, байлыгы жок. Ага берели. Бул эмне деп аталат? Муну пендечилик деп аталат. Бул пендечилик. Ооба. Жакшы сапаттары менен мен жана айткан, мындай ушундай сапаттарын да кошумча айткым келет. Ал эми мынакей сөздү кагазга урбой ачык айтып салганын өзү дагы мына кээде ушинтип балп этирип ачык айтып салам, менин мүнөзүм ушундай деп көп коомчулукка дагы айтып жүрөт. Сиз Жанар Акаев президенттин басма сөз катчысы болуп да иштедиңиз да. Президент Алмазбек Атамбаевдин ошол мындай курч ачык айтып салган сапаты 2015-жылга чейин да бар беле? Негизи мен мындай белгилеп коюшум керек. Мен ошол жерде бир 6 айдай убакыт иштеп калдым. Президент жана чындыкты билбейт, маалымат ага жетпей атат деген сөздөрдүн бул калп. Анткени ал ошол убакта эле бардык сайттарды, интернеттеги эмне болуп аткан окуялардын бардыгын өзү карап билип турчу. Мисалы, нарындагы бир көп балалуу үй бүлөгө жардам берип коюш керек деген сыяктуу нерселери ал көбүнчө президенттин өзүнүн демилгеси, ошол интернеттен көрүп карап калчу. Мен 5 жыл жакшы иштеп келди дегенин себеби ошол сыяктуу нерселер, жанагындай балп этмей сөздөр, жанагы тышкы саясатта зыян тийгизген, анан ички саясий оппоненттердин урматтоосу сакталып келген да. Мен ошол убакта иштеп калдым. Кийинкиси эмоция калтырган сөздөрү, анан мындай муну мен кемчилик катары көбүрөөк баалайт элем. Бул жакшы, бирок элибиз көнүп калды. Анан президент чыгып азыр маалымат жыйынын өткөрөбү же бир жерге барып сүйлөйбү? Эгер ал эмоционалдуу бир сөз айтпай койсо, анда бул элибиз мындай ал кишиден күтүп калды да азыр. Бул бирдемени айтат деп. Журналисттер деле жөн эле бир эгин талаасына же бир мектепти ачканы барса, журналисттердин көпчүлүгү ошол мектепти чагылдыруу үчүн эмес. Ушул президент азыр ушул жерде дагы бирдемени сүйлөбөйт деп көпчүлүгү эричип барышканын мен жакшы билем. Анан мен ушул бул эми ачык айрым деп элдин көпчүлүгү сыйлап калган учурлар да бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Бул ачык айтат, тартынбайт, ичинде кир жаттырбайт, болгону айтат деп. Чынында эле бир кээде кызуукандуулукка алдырып жиберип, ачуу чындыкты айтып жибере турган сапатын өзү дагы билип, оңдоого аракет кылган учурлары болду беле? Менимче ал айтып жиберет деп деле айта албайм. Ал көбүнчө даярданып, ал нерсени өзү деле айтпады кече оондун жыйынында сүйлөшчү, мен түнү менен уктубай сөз жазып чыктым деп. Ал киши сөздөрүнүн көпчүлүгүн өзү жазат, дээрлик 80%. Кол алдындагылар айрым эле кагаздарды берип бир маалыматтык жактан жардам бербесе, көпчүлүк сөздөрүн мындай өзү отуруп жазып, анткени кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы ал бирдей мындай жакшы жазылат да негизи. Ошон үчүн эми мен атайын эле ошол жерде эле оюнан чыгып кетип, балп этип бирдемени айтып салды деп айта албайм. Ал киши алдын ала талдап, даярданып, ушундай сөздү айтышым керек деп туруп
мындай айтат да. Эми кемчилиги көп деп өз эле мойнуна алып атпайбы, мисалычы. Бул эми элибиз баасын берет да. Мен кошумчалап койсом, менин оюмча ал кишиде спондантуу түрдө дагы ошол жерде айтылган сөздөр чыгып кетет деген ойдомун да. Анан сиз айткандай кээде мен ал киши анан ойлонуп калат деген ойдомун. Анткени бул мен жеке байланышымдан дагы байкагам бул нерсени. Мына ошо ойлонуп калганы, анан ошол нерсени бир аз туура эмес айтып алдым деп чекесин чыгарып, элге айтканы, ошол касиети, сапаты менин оюмча элге аябай жагып жүрдү. Буну эл билет. Эл бир эле сөздөн баалап коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн дагы коомчулукта аябагандай жакшы көрүү болду да Атамбаевди, мисалы. Ошону эле байкасак болот да. Мисалы, СДПКдагы өтө албай жатканда, шайлоодо жакшы жетише албай жатканда аягында суранып барып атты да. Урматтуу президент, эми сиз чыгып колдоп койбосоңуз болбойт, өтпөй калчудайбыз. Же болбосо президенттик шайлоодо да көрбөдүк. Аягында ал киши өзү киришип атпады. Ал киши киришкенде, албетте ошол тараптын абдан уудуу немеси жогорулап, жеңишке жетишип атканын көрүп турдук да. Демек, эл жактырган сапаттары ошол кийин айтып алып, анан ошого өзүнүн кейип калганын байкаганы деп ойлойм да. Ошол сапаты бул кишини көп жерден сактап жүрдү деген ой. Эми жанагы негизги президенттик талапкерди багыл колдоду, досум деп айтты, абдан жакшы эле колдоду деп бир нече жолу айтылып кетти. Мисалы, Америкада деле президент, кетип аткан президент өзүнүн партиялашын колдоп жүрөт, мындай практика бар да. Мен кошумча айтып коеюн сизге. Американын конституциясы бир бөлөк. Кыргызстандын конституциясы бир бөлөк. Бирок демократиялык баалуулуктары бирдей да. Жок, кое туруңуз. Кыргызстандын конституциясында президент эч бир партияга киришпейт деген сөз бар. Билесизби ушуну? Ал менен салыштырып болбойт. Конституция өзүнчө жазылган, бул конституция жазылган. Ошондуктан аны биз жармаштырып эле башка өлкөнүн баягы немесинде алып бара бергенибиз болбойт. Мисалы, Америкада бул президенттик башкаруу. Бизде парламенттик башкарууга мына президент өзү да айтып келе жатабыз ошого кадам түштү. Мына эми президент мөөнөтү бүткөндөн кийин жогорку кызматтарга барбайм деп айтты. Бирок ошол менен бирге саясатта калам деп дагы кийин кошумчалады. Муну сиздер кандай түшүндүңүздөр, Жанар мырза? Негизи президент Алмазбек Атамбаев азыр мөөнөтүн аяктап атат. Анан элдин баары кирип сиз жакшы иштедиңиз деп атат. Кол алдындагы жигит премьер-министри, күч органдары баары колунда, досу президент, абдан эйфория калтырып турган убагы. Аны коомчулуктун алдында ачык айтты. Мен президент болбой деле саясаттын угун каалагандай буруп коелам деп. Ушул жагы бир аз кезепети тийип калышы мүмкүн. Ушунун алдын алып, бир аз анткени бир күн төшү түктүгө жолугуп калышың мүмкүн деген дагы сөз бар. Бир мындай менимче азыр президент ошон үчүн мындай саясатка кийлигишпей, буларга мына жеңдиби президент, элдин тандоосун жасадыбы, ички саясатка, кадр маселесине кийлигишпей, өз алдынча жаңы шайланган досуна дейлиби же премьер-министрге кийлигишпей, ушу эч кандай саясатка аралашпай, бир топ жыл күтүп турганы жакшы болмок. Бирок ошо президенттик кызмат абдан көп тажрыйба берди да бул адамга. Анан кийин ошол тажрыйбасын балким мамлекетке мындан кийин да пайдасы тийсин, мындан кийин да кеп кеңешимди берип турайын деген да маанайда айткан болушу ыктымал бар. Ооба, албетте түрдө тажрыйба абдан зор, жана өзүнүн сөзүндө айткандай. Бирок ошол эле тажрыйба бизде жүздөгөн адамдар депутат болушту, спикер болушту. Текебаевда да мисалы чоң тажрыйба бар, билесиз. Тажрыйбалуу адамдар көп аз саясатта. Эмне Кыргызстанда саясат боюнча биз бүткүл дүйнөгө мастер-класс өткөзсөк болот да. Ошол эле учурда жанагы азыркы иштеп аткан президент, премьер-министрге жакшы жагынан кеп кеңештерин берсе, мен оюмча зыян болбойт деген ойдомун ал боюнча. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузда биз бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтү тууралуу учкай кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.